Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Көк Бөрүнүн тарыхында калган оюндар менен тааныштырууну улантабыз. 2018 жылы 9 май улуу жеңиш майрамына арналган мелдештин финалында адаттагыдай эле ынтымак менен достук командалары ойношкон. Бул чыгарылышта күчкө толуп турган Манас Ниязов кантип жалгыз өзү командасын чемпион кылган деген суроого жооп таба аласыздар. Бул оюнда орун алган кооз салымдардын бардыгын көрсөтүп баяндап беребиз. Алгач командалардын курамдары менен тааныштырып кетели. Достуктун курамы төмөндөгүдөй. Биринчи Ташим Айлубашев Алай менен, экинчи Айбек Темирбаев Көкбет, үчүнчү Акбар Иманалиев Америка, төртүнчү Жоодар Жолчу уулу Акшумкар, бешинчи Бауш Султанбеков Бүркүт, алтынчы Аскат Аскаров Ак Бөрү, жетинчи Султан Русланов Талисман, сегизинчи Майрамбек Рыспеков Соңкөл, тогузунчу Азизбек Азимкул уулу Барон, 10-чу Манас Ниязов Бойка, 11-чи Белек Мукаев Геркашка, 12-чи Ильяс Исаков Дорский. Барына чексиз! Эмнелерге? Барына! Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз! Ынтымактын курамы төмөндөгүдөй. Биринчи Марлис Койгелдиев Арбат менен, экинчи Нияз Мадалбек уулу Грозный, үчүнчү Азим Болот уулу Геркулес, төртүнчү Тагай Молдожан уулу Торпедо, бешинчи Абдылас Мырзабек уулу Атаман, алтынчы Эрлан Төлөбеков Ремба, жетинчи Карпбек Ишиев Байконур, сегизинчи Турат Эмилбек уулу Актано, тогузунчу Чубак Нурманбет уулу Аккош, 10-чу Урмат Раушан уулу Ахилес менен, 11-чи Нуржан Мелисбек уулу Эркеторо, 12-чи Сейитбек Анарбек уулу Торнадо менен. 9-чу мүнөттө Манас Ниязов өнүктөшү Айбек Темирбаевтан пас алып, түз эле тайгазанга жакындап, алгачкы салымды салды. Нияз Мадалбек уулу канчалык тоскоолдук кылууга аракет кылбасын ийгиликсиз болуп чыкты. 15-чи мүнөттө Манас Ниязов кайрадан жерден улакты эңип алып, өздөрүнүн тайгазанынын жанына барып, текени такымга басып, атаандашынын келишин күтүп, андан кийин гана акырындап ылдамдыкты кошту. Ага каршы бул эпизоддо Нуржан Мелисбек уулу ойногон. Бойка менен чоң ылдамдыкты кошкон Манас шамалдай сызып барып, атаандашын артта калтырып, ишенимдүү экинчи салымды салып койду. Биринчи бөлүк 2-0 эсебинде достуктун жеңиши менен жыйынтыкталды. Экинчи таймдын башында кайрадан Манас Ниязов мыкты экенин далилдеди. Жерде жаткан текени кайрадан Манас эңип алып, такымга басып, андан ары атаандаштары жанында жок экенин билип, алдына өңөрүп, бир колдоп булакты таамай ыргытты. Бул учурда ынтымактын 2 оюнчусу атаандашты жандап барганы менен артынан кууп жете алышкан жок. Экинчи таймдын калган убактысында көрөрмандар гол көрүшпөдү. Үчүнчү таймдын алкагында Айбек Темирбаев менен Чубак Нурманбет уулу жекеме-жекеде тиреш өткөрүштү. Тегерек чийинден чыга электе эле Ташим Айлубашев ат салдырып ортого кирип кетти. Мындан улам достуктун капитаны 2 мүнөттүк жаза мамыга кетти. Үчүнчү таймдын 4-чү мүнөтүндө Чубак Нурманбет уулу атаандаштарынын тоскоолдугусуз эсепти 3-1 кылды. Беттештин бүтөрүнө 3 мүнөт калган кезде ынтымак ортодогу айырманы 1 упайга чейин кыскартты. Урмат Раушан уулу Тагай Молдожан уулу менен кош колдоп булакты тайгазанга ыргытышты. Ошентип оюн 3-2 эсебинде достуктун жеңиши менен жыйынтыкталды. Бул оюнда Манас жалгыз өзү командасын чемпион кылды деп айтсак болчудай. Сиздер кандай ойлойсуздар? Бул оюн тууралуу комментарий жазыңыздар. Дагы кайсы оюнду чыгаралы айтыңыздар. Ошондой эле 2018 жылдагы достук менен ынтымактын курамдары кандай экен баа берип кетиңиздер.